Бул Ош шаарындагы Төрөбай Кулатов шаарчасы. Бул аймакта мындан 1 жыл мурун башаламан соода түйүндөр жайгашып, көп кабаттуу үйлөрдүн сырткы көрүнүшү да жакшы эмес болчу. Эми мыйзамсыз соода түйүндөр алынып, анын ордуна аллеянын курулушу менен көп кабаттуу үйлөрдүн сырткы көрүнүшүн оңдоо иштери жүргөн. Түскө боелгон катар үйлөр шаарга өзгөчө көрк берүүдө. Көрктөндүрдүк, огороддорун тазалаган жардам бердик, тургундарга сырттарын сырдаганга жардам бердик. Ошо тургундардын жашоосуна жакшы нерселерди кылдык да. Жасай турган жерлерин жасадык, жардам бере турган жерде жардам бердик. Өздөрү да чыкты. Ош шаарындагы үйлөрдү актап сырдоо жумуштары Кулатов шаарчасындагы 6-8 көп кабаттуу үйлөрдү оңдоодон башталган. Ош шаарынын мэри Таалайбек Сарыбашев бул долбоорду Ош шаарынын инфраструктурасын жакшыртуу, шаар тургундарына ыңгайлуу шарттарды түзүү максатында сунуштаган. Акырындык менен жергиликтүү тургундар да үйлөрдүн сыртын иретке келтирүүнү баштаган. Калп айтпасам 50 жылдан бери өзгөрбөгөн шаарды ушул өзүнүн демилгесин, өзүнүн идеясы менен баштап берди бизге. Биз эми бирок мына ушул элдерден суроолору боюнча, элдин өзүнүн сунуштары боюнча боеп атабыз. Бул боектор неме болбойт, жуулбайт, ак эмес, краска да. Күнүнө калп айтпасам 5-6 портерден мусор чыгарып атабыз азыр. Тонналап чыгып атат. Мунун бардыгы мына кварталдык комитеттер, адистер монтип көрүп атасыңар, ар бир үйдө бирден өздөрү бөлүп алышып, мында чыгарамачылык менен жасап атышат. Учурда Ош шаарындагы көп кабаттуу үйлөрдүн сыртын актап сырдоо, алдына асфальт төшөө, тротуарларына бурсатка басуу, балдар аянтчасын куруу, түрүңкү жарыктандырууну камсыз кылуу, үйлөрдүн айланасын жашылдандыруу, кабаттуу үйлөрдүн сырткы бөлүгүн, подъезддердин терезелерине жаңы айнектерди орнотуу, чатырларын оңдоп түзөө, канализация тутумдарын оңдоп түзөө иштери аткарылууда. Мындан кийин азыр Кулатов микрорайонунун үйлөрдү пока көчө жак тараптарын актап атабыз. Элден толук акча жыйналып бүтө элек, анан кийин жыйналып бүткөндөн кийин асты тарабын 2 круговой чачылат. Ошону менен бирге эле азыр наркы неделе понедельниктен баштап ушу Манас ата микрорайонунда 2 үй бар, непосредственно акчасын толук жыйнап тапшыргандар. Софинансировать деп ошолорду бүтүрөбүз. Бул долбоорду ишке ашыруу үчүн алгач жергиликтүү бюджеттен жалпысынан 6 миллиондон ашык каражат бөлүп берилген. Ушул тапта 30 көп кабаттуу үй толук актап сырдоо жумуштарынан өткөн. Оңдоо жумуштарына кеткен каражаттын 50%ын жергиликтүү тургундар топтосо, 50% акчаны Ош шаардык мэриясы бөлүп берген. Жетишпездик бар да, 2 бригада анткени 2 техника. Бригаданы көбөйтсө болот, бирок техникасыз жумуш кыйын да, автобуска көтөрөт да. Эгер кол жете турган жерлер болсо, бригаданы көбөйтүп койсо, себеби биз сотрудниктер жетиштүү. Шаарыбыздын мэри Таалайбек Насырбекович колдоп быйыл ошо бир спек техника алып берди. Ошо жете турган жери жетет, жакшы азыркы шартка. Анан буйруса келечекке дагы бирди колдоп берсе, андан да жакшы болот эле. Ош шаарында Советтер Союзунда курулган 640 көп кабаттуу үй бар. Бүгүнкү күндө көпчүлүк көп кабаттуу үйлөрдүн сырткы көрүнүшү кайрадан оңдоп түзөөгө муктаж. Ош шаарынын мэри Таалайбек Сарыбашевдин демилгеси менен башталган бул долбоор мындан ары да улантылып, шаардагы бардык үйлөр оңдолоору күтүлүүдө. Адыл Акжул уулу, Айбек Үсөн, жаңылыктар.